өзі калла бал рана ала кулубихим деген бір аят бар өзі. Бұл аятты оқылғанда мындай бір башқача бір болады да. Алла айтады, жоқ дейді, алар өзінің ғана жүрегіне мындай қалауларын етішкен дейді. Біз ушундай көп уақыттарда субханалла өзінің қалауларын етішкенде, кээрде қарасаң, вроде сен өзіңнен эле каалооңду аткарып аткандай сезилет да. Бирок ошо каалоого жетектеп атканды унутуп калабыз да. Мен өзүм эле кылып атам дешим мүмкүн аны. Бирок ошол жетелеп аткан шайтан болот да. Түшүнөсүздарбы? Ошол себептен качан ар бир амалда башында бисмиллахир рахманир рахим боло турган болсо, некен адамдын баягы бараткан жолунун акыйкаты көрүнөт экен да. Жоса Алла мактоо, пайгамбарга бир салават айтып туруп, мисалы иш баштаса, мындай алдыда жетекчи баягы сүйрөп бараткан арканы үзүлүп кетет экен да. Орто жолго жеткенде керек болсо, эмнеге баратам мен бияка? Баягы кээ бирде барга кырсык жетелейт деп коет го. Карасаң, өзү бир мындай барбай турган жерге, ошого барбай эле коюш керек да, бирок эмнекен барып калат да. Эми ошол себептен субханалла, о кырсыктын башында эми субханалла эмнекен бизди туура эмес жолго багыттап, тозокко салуу, өзү менен кошо алып кетиш үчүн шайтан турганын унутпашыбыз керек. Ошол шайтандын дагы бир жолу сиз менен бизге кол сала турган, бул эмнекен өзү менен өзү маашырлануу экен. Адамдар азыр ушуга аябай мындай эме болуп калды. Ушул нерсени аябай катуу рекламалап атышат. Мен миллионермин деген ушулар да. Будущий банкроттормун деген адамдар ушу өзү менен өзү маашырланып, өзүнүн ийгиликтерин субханалла мындай бир соцсеттерге коюп, өзүнүн ийгиликтерин мындай деп көрсөтүп, ошол эле мезгилде жанагындай кандай десем, мындай бир өзүнүн кылып аткан иши менен мактануу. Бул экиге бөлүнөт, мен дагы түшүндүрүп берем иншалла. Эми бир жерде айтып атат экен, биринчи өзү менен мындай өзүн мактагандар дейт, ошого ыраазы болуп, ушу мен деп тургандар бул бийлик эле дейт. Ага бийлик берилген болсо, ошол бийлиги менен некен маашырланат экен. Кээ бирлер болгон, мисалы алса фараондар болгон, фараондар болгон, Намрут деген фараон болгон, дагы фараондорунда эки адилеттүү мусулман фараон болгон, анан эки чыныгы капыр фараон болгон да. Мына ошо капыр фараондар өзүн кудаймын дешкен. Кээ бир адамдар өзү бийликке келгенде өзүн кудаймын деп калат экен да. Мен баардык нерсени чече алам. Мындай сонун бир эмени атат, таанышың бар, танкасың, тааныш жок, маңкасың деп өзүнчө мындай записной книжкасын чыгарып калат да. Эмне десе мен любой менен таанышмын дейт го. Любой менен азыр чечип салам деп. Бул өтө жаман жолда. Анткени бир гана шайтан ушу бул мунун маашылардын аркасында текеберчилик жатат. Ар бир текебер. Мунун текебердин түрлөрү бар, ушу буларга кирет ошого. Баягы кимдин жүрөгүндө чаңчалык менменсиндүү бар болсо, текеберлик болсо, бейиштин ичинде табайт. Даже кийим кийип бараткан бирөө келип пайгамбардын жанында турду дейт. Анан пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям муну караса изары көйнө жер чийип алыптыр. Пайгамбар муну кыскартып койбойсуң десе, мага ушундай жагат дептир. Жок дептир. Бул сенин үстүңдөгү дейт, тозоклордун кийими деп айткан экен. Эмне үчүн ошо кийим менен маашырланып, мындай байлыгы бар, бийлиги бар, кийим менен маашырланып, кээ бирлер менин үстүмдө турган сенин бир жылдык зарплатаң дейт го. Мага ушинтип айткан иш болгон. Биз молдор жүрөр го шалпейип, ошон үчүн жаман көрсөт. Бул деле шелпейип жүрөт эмес, главный таза болчу да. Бирок мага ушундай сөз айткан. Моке, короче, бул үстүндөгү пиджагым сенин үйүң менен тиги эме деген да, мындай баасы ошондой эле деп койгон да. Анан макул дедим, эмне дейм, мен түшүнбөгөндөн кийин карасам бир тряпка. Ошол эле. Просто мындай не стоит да менчи. Ошол себептен субханалла көп адамдар ушул байлык, мындай айтканда бийлиги менен маашырланып жаңылышат. Любой нерсе убактылуу. Бардык нерсе убактылуу. Өмүр бою деле ошол жерде кресло отурам десең деле, ал субханалла бүтөт. Туурабы? Бүтпөйбү? Ошол себебинен болгула, бийликте болгула субханалла. Мен бийликте болбогола деп, бирок адилеттүү болгула.
Аллах Таала 3 адамдын дуасын сөзсүз кабыл кылат, үчөөнүкүн сөзсүз эч качан кабыл кылбайт. Ошол бирөөсү кабыл боло турганы адилеттүү бийлик ээсиники. Дуасы кабыл болот. Алла, мен эл жеримди оңдоюн. Эл жеримди субханалла жок ушундай көрсөтөйүн. Субханалла, адилеттүүлүк каалайт Аллах үчүн. Бирок шайтан эмне экен? Ошол нерсе менен мындай тескериге буруп коет экен. Ошол мынакей. Андан кийинкиси дейт, өзүнүн илими менен адам мындай машырланып өзүн өзү көтөргөн адамдар. Бул дейт адамдарга мурдун көтөрүп, ал жөнүндө болгон жаман ойлорду кабыл кылгысы келбейт экен. Андан кийинси өзүнүн илими менен өзүнүн теңдей курларды же болбосо илимди алерди жыкканга аракет кылышат экен. Ошол эмес аларды киши катары санабайт экен. Алла Таала Куранда ар бир билүүчүнүн үстүндө андан өткөн билүүчү бар деп Куранда айтылган. Аллах айтып аткан. Ошондой эле айтып аткан. Аллах айтып аткан. Силерге берилген нерсе өтө аз билим дейт Аллах айтып. Демек адамдар өзүнүн илими менен субханалла жүзүмө ала албайт экен. Мейли канчалык болсун. Туура, албетте субхана илимсиз менен илимдүү тең болбойт. Бирок айтайын деген нерсем, илим субханалла эгерде сени туура жолго багыттабаса, же башка бирөөнү эмес, илим алуу үчүн өзүн туура жолго багыттабаса, анда субханалла эң биринчи тозокту жага турган үчөөнүн бирөөсү бул аалым болот. Билимдүү адам болот. Тозок өзү мындай жанакы мангалда турган чоктой болуп турат аз деле. Улам пух түшүп коюп, улам былкылдап кайнап турат. Темир кайнагандай болот. Эми аны тутандыра турган үчөө болот. Ошонун бирөөсү илим алган, бирок илим менен машырланган, илим менен мактанган, акмактарды жеңем деп таап алган, адамдарга субхана белгилүү машхур болоюн деп субхана илим алган. Ошонун себебинен ал эмне болот экен? Тозоктун отун ушуну күйгүзөт экен. Аны менен машырланып кереги жок. Илим бул адамды туура жолго багыттай турган жол. Бейишке алып бара турган жеңил жол. Бирок Алла айтат Куранда, маанисинде ушундай, акыйкатта аалым пенделерим менден көбүрөөк коркушат дейт. Эгерде ал илим, ошол илим сени Алладан корктурбаса, түнү ичинде туруп ыйлатпаса, тооба кылдырбаса, же болбосо субхана харам адалды танытпаса, фасык фусуктан токтотпосо, бузукчулук иштерден токтотпосо, майда күнөөл макрүү болгон нерседен токтотпосо, сен мындай айтканда өйдө кылбай, ылдый кылбаса, өйдө кылып ылдый кылбаса, анда ал илим субханалла аны машыналып кереги жок. Ал илим только сени азапка апарат бүт. Башка эч жака апарбайт. Канча болсун мейли. Субханалла, мечиттин баары китеп болсун. Миллион китеп окуп салып. Ушундай экен да. Ар бир айтылган сөз, аалымдын сөзү. Ар бир жазылган тамгасы бу шейиттин каны сыяктуу. Эгер ал аалым субханалла акыйкат Алладан корккон болсо. Бизде ушундай да. Баары да мен аалым. Жок, андай эмес. Илим субханалла бул ийне менен кудук казган сыяктуу оор. Оор мээнет менен келет. Оор жылдар менен келет. Оор канчадан күн түн уктабаган нерсе менен келет. Ошонсо изилдөөлөр менен келет. Изденүү менен, курбанчылык менен, мал мүлк, ачкачылык менен келет. Бирок акырында сатылат, мындай бир болбогон бир кичинекей бир баага сатылса, анда субханалла, анда ал мындай айтканда, токойдун арасынан алтын табам деп барып бир сары таш көтөрүп келген сыяктуу атпайбы? Илим бул алтын бриллиант. Илим бул субханалла, бул жөн эле нерсе эмес. Бул катылып турган сыр, сага берген рызык. Аалым бол, бирок заалым болбо. Кыямат болгон күнү Алла Таала бардык аалымдарды чакырат. Бүт бул дүйнөдө бүт адам атадан баштап ушул мезге чейин бардык илим ээсин чакырып, аларга бир элон кылуучу, кыйкыруучу, чакыруучу. Кайда? Акыйкат биз үчүн илим алгандар кайда дегенде, субханалла, көпчүлүктөр бир кадамда көтөрө алып, бутун жылдыра албайт экен. Ошонун арасында аздары гана субханалла эмне кылат экен? Кадам коет экен. Бейиштин эшигинин алдында туруп калган кезинде.
аларды бешке киргизгенден кийин, андан салih таква киргенден кийин аларга элон кылыч айтты. Силер эмне турасыңар? Кирбейсиңер дейт. Жок дейт. Биздин буттарыбыз баспай атат дейт. Силерге кордук болсун. Силер илимди эл көрсүн үчүн, эл уксун үчүн, маашыран үчүн алган экенсиңер да деп аларды тескери тозоктубузду айдап бараткан көрөсүңөр дейт. Мен айткан жокмун муну. Мейли даиф болсо дагы таргып иретинде ар бир аалымга жетиштүү болот. Көп адамдар, аалымдар субханалла фык илимин окуган болсо, факихтерден гана динди алла деп айтат. Акыйда окуган болсо, акыйданы гана алгандардан окуп алат дейт. Туура, андай кылыш керек. Бирок эгерде ошол айтып аткан илимине текебелленсе, андан илим албайбыз. Кудай сактасын баарыбызды. Оор болуп кеткен жокпу? Ойлонуп эле калган. Ойлонуп эле алды. Ойлангыласы. Балдарыңар алым болсун. Балдарыңар каары кылла, кыздарыңарды каары кылла. Силерге айтайынчы, субханалла. Балдарыңарды алым каары кылып койгула. Аны университеттерде окутуп койгула дүйнөлүк. Бизде кичине эмерек болуп атпайбы? Бирок мисалы ошо чыгышта, бу ислам жанданып турган жерлерде бир көп врачтар хафыз, Куран жаттаган. Инженерлер хафыз, гаишниктер хафыз. Бар го, мындай любойун четинен чеге берсеңчи, уже хафиз. Кичинекей кезинен окуп үйрөнүп калган да. Биздегилер болсо ушундай түшүнүк болуп калды азырчы. Диний окуйт десе эле, буларга деген сөзсүз эм ачыш керек деп калган да, жанан эле. Жанына жанын багыш үчүн биз деген эме швейни ачып беришибиз керек. Биз буларга деген кесип беришибиз керек. Астагфирулла. Ушунча төмөн түшүп калган, биз Куран окусак эле бага албай калышабыз да. Куран окусак эле биз мына жашоодо артта калып калган неме дейли сезип берет да. Жок, субханалла. Куран жаттаткыла. Математик болсун. Куран жаттаткыла, химик болсун. Куран жаттаткыла, космоско уча берсин. Ким аны тоскоол кылат бизге? Эгер иманы бар врач боло турган болсо, бул аманат экен деп эч качан тескери кылбайт. Иманы бар бийлик ээси боло турган болсо, эч качан взятка албайт. Иманы бар боло турган болсо, субханалла, эч качан мындай айтканда адам акысына кирбейт. Туурабы? Ошончо имандуу кылла балдарыңарды. Мен дайыма айтам да, бардыгын молда кылып шарт эмес. Муну такыр унутпагыла. Бардык балдар, кыздар баары молда кылып шарт эмес. Бул да рызкы баары эле молда боло бербейт. Имандуу кылышыбыз шарт. Ушул мээнет болот атпайбы имандуулукка? Имандуулуктун мээнети да. Мен азыр силер ушуну чогултуп, тиякта киши көрүшүм керек негизинде азыр. Бирок айтып аткан себебим ушул да. Силер ушул жака келгенде имандын мындай деп дамын бир аз тартып ала турган болсоң, машалла, ишенесизби, үйгө барганда дин менен жашоо жеңил болот. Иман сөз, мындай жакшы сөз жан эргитет, жаман сөз жан кетет турабы? Жаман сөз сүйлөп атамбы? Жаныңар кейип атабы? Же бир жериңер мындай түтөп кетип атабы? Жакта тура, жыргап атпайсыңарбы? Эмне үчүн жыргап атасыңар билесиңерби? Антип жети катар асмандан, лахуз махфуздан Жабраил периштеге түзмө-түз берилип туруп, пайгамбарлыкка келип, анан пайгамбардын өзүнөн түзмө-түз келген сөз силердин жүрөктөрүңөргө тартасыздар. Алла деген инсандын оозунан чыгып аткан сөздөн улуу сөз барбы дейт. Алланын китебинен айткан өзгөчө улуу нерсе барбы? Китеп барбы? Карасаң анда алар айтышат да. Биз көнүп калганбыз. Даватка барабыз. Бир айылдан шаарларга барабыз. Машиналар чоң-чоң машина ээрчишип барабыз. Анан келип айтат, акча берели. Бензин кuysa. Жок. Алла Таала Куранда 6 пайгамбар, эгер дем этпесем, 6 пайгамбар мынтип айтат. Эй элим дейт, эл коомум. Биз силерге Алланын улуктугун айтып атабыз, эң жалгыздыгын айтып атабыз, Алла бардыгын айтып атабыз. Бирок мун үчүн силерден биз эч нерсе сурабайбыз. Биздин ажырыбыз дейт, Алланын алдында Алладан күтөбүз дейт. Карасаң кандай нерсе. Ошо сөнөн субханалла, кайсыл нерсе кылбайлы, кандай кылбайлы унутпагыла. Имандын мээнети болсун. Имандын иши болсун. Сөзсүз сүйлөгүлө иман сөзүн. Кээ бирөө молдоко чарчабайсың. Мен чарчабайм. Антикенсе азыр мен сүйлөйм, барып кайра дальше кете берем азыр. Антип мен иман сөзүн сүйлөгөнчү барбы? Эми Алла улук деген сөздү айткандан өткөн күчтүү адам барбы? Барбы?
Кейбір айтады, сен қандай қасиет берген дейді. Жоқ, маған мен Алланы ұлықтап атам. Мен 2 күн бұл жерге шам намазына келбей, елді қарадым. Баяғы бермеді. Жоқ, мен шамға барбай қалбашым керек екен. Егер сөйлебей қала тұрған болса, мен батчар жеткемден. Қандай нәрсе? Ақиқатты Субхан Алла Тағала ушинтип көрсөтөт. Алланы ұлықтағыла чарчабайсыңар. Алланы ұлықтағыла бай боласыңар. Алланы ұлықтағыла ақылды боласыңар. Алланы ұлықтағыла зейінді боласыңар. Алланы ұлықтағыла мартабалы боласыңар. Алланы ұлықтағыла Алла Субхана өзіңе күтпеген нәрсені ризық береді. Қашан ұлықтабай тоқтап қойғаныңда, Алланы сөйлебей қойғаныңда, анан проблема тет жақта өтіп жатыр. Сіз айтқан жоқ қой, ар жақта айтып отырмын. Ол жаққылап тұрады, субханалла. Ал бұл жерде өтеді. Яқталап тұрады. Шап деп жауашып қалады да. Hareket қыламыз ба иншалла? Дин менетін қыламыз ба? Қантип қыламыз енді машалла. Даярлар бар ба? Машалла, машалла. Алла қабыл етсін. Өмір бойы да үйбегілі. 44 айла, машалла. Өмір бойы да есер болбай қалады. Анда қатым балан не болады. Болбай қалады. Біраз кішкене иманда қуаттап, машалла. Үйге барғанда мына 10 күн жоқ болам ғой, иншалла. Аны 10 күннің ішінде жоқ деді, мен ақырын бір чоғылып алып, құлаққа шыбырлашып алып жүрем. Алланы таап келелі. Пайғамбарды таап келіп, шығып қоялы. Сөз бересіздер бе? Бұл 100% сөз бересіңер. Иншалла деген аз болып қалшы. Мейлі, қинамайыз. Субханакалла, хамдалилlah, анта астағфируллах.